Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihin kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatlı menin musulman bir tuğandarım. Birinciden bütkül alamda çok jelden jaratkan, oşal zattın buyruğu menen taң atıpta kun batkan, çınığı jaratuvçu Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Jana Peygambarыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрөнөн чыккан салаваттары жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Alhamdulillah, hurmatlı menin musulman tuğandarım, maqtoo jana salawаттан keyin qayradan sizlerдің назарыңыздарда мен Шарапов Бактыяржан, Насихат радиосу 90.9 чыгында, Марва ТВ телеканалында, ошондой эле ислам жана биз берүүсүндө бүгүнкү темабыз аял затынын ислам дининдеги орду туурасында сөз кылмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Албетте, урматтуу тууган, сиздерге мурдагыдай эле, адаттагыдай эле, эгерде кызыктырган суроолоруңуз бар боло турган болсо, биздин WhatsApp номерибиз 705 96 94 41 номерибиз иштеп жатат. Мына ушул номерге кызыктырган сурооңуз берсеңиз болот. Албетте, урматтуу туугандар, айта кете турган нерсе, талак бул телефон аркылуу же болбосо түз эфир аркылуу чечилбеген оор маселе болгондуктан бул туурасында бербегениңиз жакшыраак. Бергениңиз менен бул жерден чечилбейт. Аны муфтиятка, казиятка барып ошол жактан чечесиз. Ошол эле учурда ар дайым айтып келген төшөк маселеси боюнча бул жеке кызыкчылыгыңыз болгондуктан аны дагы өзүнчө жекече сурасаңыз жакшыраак болот. Ооба, түшүнөбүз, сиз жалгыз олтурасыз, сиз досторуңуз менен олтурасыз, сиз унаңызда баратасыз, урматтуу, бирок канчалаган биздин бир туугандарыбыз үй бүлөсү менен, уяттуу адамдар менен чогуу олтурган болушу мүмкүн. Ошолорду эске алуу менен биргеликте мына ушул эки суроого жооп бербейбиз деп чечкенбиз, урматтуу туугандар. Андыктан сиздерди туура түшүнөт деп ишенебиз. Эми урматтуу тууган, бүгүн ислам дининдеги аял затынын орду туурасында сөз кылмакчыбыз. Албетте, аял заты дегенде эле биз түшүнөбүз, ал биздин энебиз, апабыз, же болбосо аялыңыз, өзүңүздүн ак никеңиздеги аялыңыз, же болбосо карындашыңыз, кызыңыз, ооба, ошондой эле коомдогу жалпы аял болгон болушу мүмкүн. Кантсе дагы урматтуу тууган, Аллах Таала булардын даражасын бийик кылуу менен биргеликте буларды толугу менен сиз бизге ак нике менен берген болсо, аманат кылып берген. Эгер эне кылып берген болсо, анда өзүдөн кийингиле деңгээлдеги, Аллах Таала өзүдөн кийингиле урматтап сыйлай турган, айткан кыла турган даражалуу инсан кылып берген. Эгер кызыңыз боло турган болсо, Аллах Таала муну уул бергенге караганда рахмат кылып туруп, даражасын жогору кылып берген. Мына ошондуктан бүгүн ушул тема туурасында сөз кылмакчыбыз. Анткени урматтуу тууган, бүгүн күнү чынында эле эркектер дагы кордоп жаткан болуусу менен биргеликте канчалаган аял заты өзүнүн кадыр баркын билбестен, Аллах Таала өкүм бергенде кийим кийинбестен, жаз келди деп ачынып чачынып чыгып алгандыгы үчүн, ооба, ушул темада дагы сүйлөөнү туура көрдүк. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Сен эскерткен эскертүү момундарга пайда берет" деген. Мына ошондуктан биздин ушул телеберүүбүздөн, ушул радиодо сүйлөгөнүбүздөн канчалаган эжелерибиз, апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, жеңелерибиз, бир туугандарыбыз албетте имандары бекем, алар дагы үлгү алып ушул сөзгө амал кылат деп толук ишенебиз. Андыктан урматтуу туугандар, сиздер биз менен бирге болуңуздар. Албетте, аял заты дегенде эле урматтуу тууган, биздин аалымдарыбыз, данышман адамдарыбыз айткан: "Эркек, сен бой көтөрбө, анткени сен энеден төрөлгөнсүң. Аял, сен дагы бой көтөрбө, анткени сен эркектен жаралгансың" дейт. Чынында эле адам атабыздан обо эне жаралуу менен биргеликте обо энеден калган балдарыбыз бардыгыбыз төрөлүп таркалдык, урматтуу тууган. Мына ошондуктан бул экөө тең, чынында өзүнүн орду бар. Кантсе дагы эненин атага караганда даражасы 3 эсе бийик, жогору экендигини бардыгыбыз айтып жүрөбүз, урматтуу тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалардан бирөөсү келип сурады: "Эй Аллахтын элчиси, мен энемди урматтаймбы, атамды урматтаймбы?" деп суроо бергенде, пайгамбарыбыз жооп берди: "Энеңди урматта." Экинчи жолу сурады, ушул эле жооп. Үчүнчү жолу сурады, ушул эле жооп. Төртүнчү жолу сураганда, "Атаңды урматта, атаңды сыйла" деди. Демек ушул хадистен билсек болот, эненин даражасы
darajасы атадан 3 есе жогору. Ансыз деле бардыгыбыз билебиз, көчөдө намаз окуганы деле, окубаганы деле, жалпы эле динге чынында эле пайдасы тийген, динге ишенген, ишенбеген деле жалпы чын-чынга келгенде бардыгы айтат, бейиш каякта десеңиз бардыгы айтат. Дозоктун каякта экенин билбейм, бирок бейиштин каякта экенин билемин. Бейиш эненин таман астында деп айтылат, урматтаган. Ошол жерде мен негизи эле тамашалап, дегеле чын тамаша чыныга аралаштырып айтамын. Эч бир хадисте, эч бир адаби сөздө дагы, адаби китептерде дагы келген эмес. Бейиш атаңдын башында, бейиш атаңдын чокусунда деп келген эмес. Балким бейиш энеңнин таман астында деп келген. Демек жалпы аял заты бул эне. Жалпы аял заты бул эне. Мунун исламдагы орду, исламдагы даражасы мына ушунчалык бийикте турат, урматтуу тууган. Ошондуктан муну жалпы эле эркектер урматтап, сыйлап, кадырлап, аларды азиздеп, аларды өзүнүн ордуга коюу менен биргеликте эжелерибизден, карындаштарыбыздан, апаларыбыздан, жеңелерибизден, бир туугандарыбыздан суранабыз. Сиз өзүңүздүн кадыр баркыңызды билиңиз. Сиз Аллах Таала өкүм бергендей кийим кийиңиз. Сиз Аллах Тааланын жолунда жүрүңүз. Анткени Аллах Таала аял затынын даражасын ушунчалык бийик кылгандыгы себебинен аял затынын бейишке кирүүсүнү өтө оңой кылып койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат, кайсыл аял заты 5 маал намазын окуса, 5 маал намазын окуса, Рамазан айында 30 күн орозосун кармаса, жана өзүнүн ар намысыны, уяттуу жерини сактаса, үчүн төртүнчүсү күйөөсүнө моюн суна турган болсо, бейиштин каалаган эшигиден кирсин дейт. Мындан өткөн даража, мындан өткөн сыйлык барбы? Мындан өткөн оңой иш барбы? Караңыз, көп нерсени айткан жок, 4 эле нерсени шарт кылып атат. Кайсыл аял заты 5 маал намазын окуса, машалла ансыз деле окуп атасыз. Рамазан айында орозону кармаса, айтпаса деле кармайсыз, Рамазан айыны сагынуу менен күтөсүз. Эми уяттуу жерини сактаса. Кээ бир атайын ушул жолго чыгып кеткендер бар. Дегеле албетте ар намустуу, ыймандуу эжелерибиз, апаларыбыз көп. Ар намысыңыз ансыз деле сактайсыз. Ошону сактаса, күйөөсүнө моюн сунуп, күйөөсүнүн айтканын кыла турган болсо, бейиштин каалаган эшигиден кирсин. Ооба билем, денеңизде бир эле башыңыз бар. Бир эле башыңыз бар, урматтуу. Бейиштин 8 эшиги боло турган болсо, Аллах Таала айтат, пайгамбарыбыз айтат, каалаган эшигиден кирсин. Бир эле эшиктен киресиз. Бирок Аллах Таала аял затыны жаратуудан алдың, аял затыны билген, урматтуу. Аял затынын табияты мына ушундай, бул тандаганды жакшы көрөт. Зерикпестен, чарчабастан, тажабастан тандаганды жакшы көрөт. Өзгөчө базарга барганда кирип эле, болду мына деп эле башыдан ала калып кетпейт. Балким көйнөк ала турган болсо, же болсо кайсы бир буюмду ала турган болсо, карайт, сурайт, нары карайт, бери карайт. Мына арзаныраак берейин десе, макул азыр карап көрөйүн деп эмне кылат? Дагы бир жерге барат, карайт, ушунчалык болдубу, алайсызбы, берейинби десе, жок, наракты көрөйүнчү. Базарды бүтүндөй дагы шаштырбасаң, жөн койсоң, бүтүндөй айланып чыкканга да даяр да. Бул башынан аркы башыга барып, эгер туура келбесе, кайра биринчи көргөн жериге келип дагы алып кеткенге бул аял даяр, урматтуу. Неге? Анын табияты мына ушундай. Мына ошондон Аллах субхана таала аял затынын даражасы бийик болгондуктан айтып атат, эмне кылган? Бейиштин каалаган эшигиден кирсин. Тандай турган учур ошол учурда келет, урматтуу. Ошол учурда келет. Бардыңыз, көрдүңүз, болду, биринчи бейишке кирдиңиз. Чыкпайды, болду, эшигин жаба берейинби, ушул жакта калдыбы? Жок, наракты дагы бир көрөйүнчү. Неге жакпады? Жок, жакты, наракты дагы бир көрөйүнчү. Болду, экинчиге кирип кеттиңиз, ошол бойдон жок, келет абы, жок, тандап атат, көрүп атат. Келет абы, чакырып кой, макул болуп атат, азыр деди. Мына ошентип жүрүп, кайсын тандап, кимиси жакса ошонусуна кирсин деп, 4 эле ишти сизге шарт кылып койду. Ошондон урматтуу эжелерим, урматтуу апаларым, урматтуу жеңелерим, карындаштарым, караңызчы, бейишке киришиңиз ушунчалык жеңил. Эркектин бейишке кирүүсү өлүм, мындай жеңил шарттарды койгон эмес. Аял затынын даражасы бийик болгондуктан, Аллах Таала аял затын урматтап сыйлагандыктан, даражасын ушунчалык көтөргөндүктөн, мына ушундай кылып койду, урматтуу тууган. Эми караңыз, албетте эне боло турган болсо, Аллах хасында Куранда ата эненин өкүмүнү бирде айтуу менен бирге, атаңа дагы энеңе дагы уф деп дагы айтпа деди. Бул эненин жеткен даражасы. Макул аялыңыз боло турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, акыр кыяматта адам баласы иштеткен акчаларынан, кыямат күнү иштеткен 4 акчасынан сурай албайт.
акчаңызды, байлыгыңызды иштеттиңиз 4 жерге. Ошондон суралбайт. Биринчиси ата-энеңизге. Бул жерде дагы эне тура турмат турган, ошого канча акча иштедиңиз, канча кийим алып келип бердиңиз, канча тамак аш жедирдиңиз, канча жакшы нерселерди белек кылдыңыз, кыямат күнү бул туурасында суралбайсыз. Экинчиси ифтар учурунда тамактанган, ифтарга иштетилген акчадан суралбайсыз, орозо туткандан кийин. Үчүнчүсү эртең менен саарылыкка жеген тамак аштан суралбайсыз, кимге тамак аш саарылыкка берген болсоңуз. Төртүнчүсү үй бүлөгө, ошол аял бала чакаңызга берген акчадан суралбайсыз, урматтуу тууган. Суралбайсыз. Бул аял затынын кадыры. Неге аялыңыз, үй бүлөңүз, сиздин балдарыңыз ошонун Аллахтын алдында даражасы бийик болгондугу үчүн аларга канча тамак аш алып келип берип, аларга канчалык жакшы мамиле кылып, аларга канча байлыгыңызды иштете турган болсоңуз, албетте бул суралбайсыз. Бул эмне кылын эркектердин үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылуу туурасында. Ооба, аял затынын ысырафка иштетүү, аял затынын сарамжалдуу болосугу бул өзүнчө башка маселе. Буга дагы өзүнчө дагы токтоло турган болсок боло турмат турган эң негизгиси бүгүнкү күнү биз аял затынын диндеги орду туурасында сүйлөп жатабыз. Эми ушул эжелерибиз айтылган сөздөргө кадыр баркын билип, айтылган сөздөрдү угуп, өзүнүн кадыр баркын билип, Аллахтан өкүм бергендей амал кыла турган болсо, албетте булар бейишке көбүрөөк кирет. Бирок бизде ата-бабабызда эзелтен сөз калган, эшектин жүгү жеңил болсо жаталак болот деп. Аллах Таала аял заттын даражасын ушунчалык бийик кылып, бейишке кирүүсүн өтө жеңил кылып койгондугу үчүн балким булар жаталак болуп атат. Бирок мен ачык айтам, сиз эшек эмессиз, сиз аял затысыз, сиз энесиз, сиз деген ислам динде ушунчалык ордуңуз бар. Бейишке кирүүнү канчалык жеңил кылган сайын сиз жаталак болбостон, бейишти ушунчалык ачып коюп, тандап ал деген сайын артка чегинбестен, балким алдыга умтула турган болсоңуз, алдыга карай жыла турган болсоңуз, эч качан өкүнбөйт элеңиз, урматтуу тууган. Ооба, урматтуу туугандар, биз Насихат радиосунда 90 жана 9 жыштыгында, ошондой эле Марва ТВ каналында Ислам жана биз берүүсүндөбүз, урматтуу тууган. Эгер бизге биз түз эфирдебиз, бизге бере турган сурооңуз боло турган болсо, биздин 705 96 94 41 номерибиз иштеп жатат. Мына ушуга кызыктуу суроолоруңузду берсеңиз, деги эле өзүңүз үйрөнүп алайын, билип алайын деген суроолорду берсеңиз, албетте биз ага жооп берүүгө даярбыз. Эми сөздү улантабыз, урматтуу тууган. Ооба, аялыңыз боло турган болсо, биз аны айттык, ата-энеге иштетилген, ошондой эле үй бүлөңө иштетилген акчадан суралбайсың. Бул деген ошону урматта, ошону сыйла, ошого канча боло турган болсо иштете бергин деген сөз. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, акча, динар өзү 4 нерсеге иштетилет. Акчаңыз, сомуңуз тапкан нерсеңиз 4 нерсеге иштетилет. Биринчиси эмне кылат? Алланын жолуга. Мечит салынат, медресе салынат, жетимдерге, жесирлерге, деги эле зекет, ушур, бул Аллахтын жолуга иштетилген акча. Экинчиси мискин, кедейлерге бере турганыңыз, колунда жокторго жардам берүү, урматтуу тууган. Үчүнчүсү, эге азыр алхамдулилlah кул жок, кулдарга бере турган. Төртүнчүсү үй бүлөнө бере турган акча. Биз ар дайым иштеп тапкан учурда акчаны каяка иштетиш керек экен? Ушул 4 нерсеге иштетем деп негизи иштешибиз керек. 4 нерсеге иштетем деп туруп, анан биз акча топтошубуз керек. 4 нерсеге мен жумшайым деп туруп, урматтуу тууган, акча табышыбыз зарыл. Биринчиси ошол Алланын жолуга. Эгер мен көбүрөөк табайын дагы, мечит салайын, көбүрөөк табайын, жол салайын, көбүрөөк акча таап туруп иштеп, суу чыгарайын. Деги эле ушундай Аллахтын жолуга болгон иштерди кылам деп иштетишлик, урматтуу тууган, бул негизги пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Я Алла, экинчи ошол кедей, сиз иштеп атасыз, алхамдулилlah, ден соолугуңуз таза, Алла Таала сизге мүмкүнчүлүк берди, ишиңиз күндөн күнгө алдыга жылып атат, сизде бар, анда жокторго каражатты иштетип турушлук, бул пайгамбардын сүннөтү, урматтуу тууган. Кудайга шүгүр бүгүн кулчулук жок. Төртүнчүсү үй бүлөгө иштетүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, астыңкы колго караганда үстүңкү кол жакшыраак, суроочуга караганда берүүчү жакшыраак, алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман жакшыраак деген. Ошондон мен үй бүлөм тилемчи болуп калбасын, менин үй бүлөм өзүбүзгө окшогон инсанга көз каранды болуп калбасын деп акча табыш керек. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва а'замуха аджран ад-динару аллази тунфиқуху ала ахлика". Я Rabbi, senin эми ушул иштеткен акчалардын эң соо көбүрөөгү кайсыл десе, үй бүлөңө иштеткен акчаңыз дейт, урматтуу тууган. Ошол аялыңызга табып келген акчаңыз, бул эмне экен, урматтуу тууган? Эң соо көбүрөөк.
Mına ошол үйдө аялыңыз сизге баш ийип, моюн сунуп, машалла, сиздин келишиңизди күтүп, сизге тамак аш бышырып, үйдү тазалап олтургандыгы үчүн, сиз дагы ага иштеп, адалак алып келгендиги үчүн Аллах хасана муну кадырлап, урматтап, сыйлап, сизге эң чоң соопту бергенге даяр болуп атат. Ооба, урматтуу, эгер аял заты кызыңыз болуп кала турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимдин үйүнө уул келген, уул төрөлсө, бул Алланын неаматы. Кыз төрөлүп турган болсо, кыз келген жок, балким Алланын рахматы келди дейт, урматтуу. Үйүңүзгө Алланын рахматы келди. Канчалаган динди түшүнбөгөн адамдар не кылат? Аялы уул төрөтсө, ушунчалык кубанат, сүйүнөт, башкача сыйлайт. Эгер кыз төрөй турган болсо, ушунчалык кабага түшүп, капа болуп, кайра кыз төрөй берет. Бул жахилият доорундагы. Куду менен аял заты өзү колу менен жасап алгандай, ушунчалык түр көрсөтүп, сүркөзөт. Бул өзү динсиздик, урматтуу. Жахилият доорунда мына ушундай болгон. Албетте ислам дининде Аллах Таала аял затынын даражасын өтө бийик койгон. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимде ким 3 кызыны жакшы дин менен тарбиялап, жакшы тарбия берип, аны дини жакшы жерге бере турган болсо, ал ата эненин бейишке кирүүсү важип, бейишке кирүүсү милдет, сөзсүз бейишке кирет деди. Сахабалар сурады, экөө болсочу, экөө болсо дагы мына ушундай. Бирөө болсочу деп сураганга уялышты, урматтуу тууган. Ооба, кызды тарбиялашлык, кызды жакшы жерге бериштик, кызды карап өстүрүшлүк оор нерсе. Бирок билип коюңуз, ал жаннату лайса маджанан, бейиш бул бекерле нерсе эмес да. Мен бейишке киргим келет десеңиз, чур капарып кирип кете турган, урматтуу тууган. Мына ошондуктан бейишке кириңиз, 3 кызды тарбиялап, жакшы жерге берсеңиз, анда сиздин бейишке киришиңиз милдеттүү түрүдө. Неге ушул кызды урматтап, ушул кызды сыйлап, ушул кызды дин менен тарбиялап, анан ушул кызды жакшы жерге бергендигиңизге Алла Таала сыйлык кылып туруп, сизге бейишти берип жатат. Демек, бул аял затынын диндеги мына ушунчалык орду, аял затынын диндеги бийиктиги, аял затынын кадыры баркы, урматтуу тууган. Я Алла. Ооба, мына ошондой болуусу менен биргеликте чыныга келгенде, урматтууган, эркек менен аялга салыштырмайбы, аял бир канча күчү жагыдан дагы алсызыраак, назигирээк, акылдуулук жагыдан дагы бир аз эркекке караганда төмөнүрөөк болот, урматтуу тууган, кадыр баркы бар болуу менен биргеликте. Ошого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам узун бир хадисте не дейт? Истаусу бин нисаи хайран, силер аялыңарга жакшы насаат айтып тургула. Неге? Жөн койсоңар кыйшык бойдан калат, түздейм десеңер сындырып аласыңар, анткени ал кабыргадан жаралган, ошондуктан аялыңарга жакшы насаат айтып тургула. Аялыңыз машалла күндөн күнгө ыйманы көтөрүлүп, күндөн күнгө сиздин айтканыңызды кылып, күндөн күнгө моюн сунуп, күндөн күнгө оңолушлук үчүн сиз күн сайын аял затына жакшы насаатыңызды айтып турушуңуз керек. Жакшы насаатыңызды айтып турушуңуз. Жөн койсоң ал кыйшык бойдан калат, түздейм десең сындырып аласың, анткени ал кабыргадан жаралган. Кабырга кыйшык эң жогоргусу, урматтуу тууган. Муну жөн койсоң кыйшык бойдан калды, кыйшык эме жөн турбайт, сизди сайгылап турат, тигин алып келбейсиңби, муну алып келбейсиңби? Эмне жаңылык деген болсоңуз өлдү, кошуна 3 жылдык гарантиясы менен холодильник алыптыр, тиги килем алыптыр, бул телевизор алыптыр, тигилер ыссы көлгө баратыптыр, булар башка жакка эс алганы бараптыр. Аны мага неге айтып атасың? Жөн эле айттым. Баласы жөн эле, урматтууган. Сен дагы ошондой бир жерге алып баргын, мени дагы ошондой не кылгын, гыдырткын деген сөз. А сиз карызга батып, карызыңызды төлөй албай жатасызбы? Сиз кыйналып келдиңизби? Анысы кызыктырбайт. Мына ошон үчүн ага жакшы насаат айтып туруңуз, урматтуу тууган. Жөн түздейм десең сындырып аласың. Сындырып аласың деген сөз, ажырашып каласың, талагын берип аласың. Талак деген сөз аял менен ажырашты, сынды деген сөз. Мына ошондуктан, урматтуу тууган, үй бүлөнү сактап, аларга толук айтып жеткирип калыш үчүн сөзсүз жакшы насаат айтып туруу бул эркектердин милдети. Урматтуу туугандар, биздин Насихат радиосунда 90,9 жыштыгында түз эфирдебиз, Марватов каналында дабыз, урматтуу тууган. Эгерде сизди кызыктырган суроолоруңуз болсо, биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат, 0705 96 94 41 номерибиз иштеп жатат. Мына ошого суроолоруңузду жөнөтсөңүз болот. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар. Я Алла, не дейт? Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар дейт. Ооба, үй бүлөгө жакшы мамиле кылыш үчүн дагы чынында эле ыйман керек. Ыйман керек, урматтуу тууган.
Ова, ошонтан үй бүлөгө жакшы мамиле кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, үй бүлөсүнө эң жакшы мамиле кылган мана менмин деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху чыныгы эркек эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эркек болуусу менен биргеликте пайгамбардын сүннөтү, пайгамбарыбыз өзү кир жуат эле, пайгамбарыбыз төшөк салат эле, пайгамбарыбыз үй шыпырат эле, пайгамбарыбыз саллаллаху тамак жасайт эле. Эркек урматтуу тууган, сиз эркек болуу менен биргеликте аялдын акыбалын карап туруп, анын жумушу өтө оор, анын жумушу ушунчалык түйшүктүү, өтө кыйын нерсе урматтуу тууган. Ошого жардам берип кое турган болсоңуз, сиздин ачыгын айтканда эркектигиңиз шалп этип түшүп калбайт. Балким эркек бойдон кала бересиз урматтуу тууган, ал коркот деген эмес. Балким өзүңүздүн сүйүктүүңүздү кадырлап, ошону урматтап сыйлап, ошону менен сүйүү махабатты сактап калып, жашооңузду улантуунун дегиле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө тирилтип жаткан болосуз урматтуу тууган. Мына ошондон ар бирөөбүз эжелерибизди кадырлайлы, эжелерибизди урматтайлы, карындаштарыбызды дегиле, апаларыбызды, аялдарыбызды бардыгын сыйлайлы. Биз сыйлоо менен биргеликте аял заты ачыгын айтканда сиз ошонун кадырыга жетиңиз. Макулбу? Бизде чынын айтканда көптөгөн эркектерге айтасың, ушинтип айтсаң, ансаң аялың көп кетет, ансаң мойнуңа минип алат дейт. Мен айтам, аны мойнуңа мингизип не кыласың? Жөнкөй буту менен басып жүрө берсин. Неге урматтуу тууган, чынын айтканда мынтип эле томсоң көп кеткендер дагы бар. Бул демек ушинтип эле берет экен деп. Бул эркектерде да, аялда деле бар. Турмушта көрүп жатабыз урматтуу тууган. Мына ошондон урматтап сыйлаганда сыйды дагы билиш керек. Кадырлаганда кадырыңды дагы билишиң керек. Ойлобо, бул ушинтип эле берет экен. Жок, ар бир нерсе вактынчалык. Түбөлүккө эч нерсе жок. Эң тез оңоло турган, эң тез бузула турган бул инсан. Инсан эң тез бузула турган бул инсан урматтуу тууган. Инсан бир бузулгандан кийин аны оңдош өтө кыйын нерсе. Өтө кыйын нерсе. Мына ошондуктан бири-бирибизди бузуп албастан, бирибиздин көңүлүбүздү калтырбастан, балким толугу менен бири-бирибизге не кылайлы, урматтап сыйлайлы, өзгөчө аял заты. Аллах Таала сиздердин кадырыңыздарды ушунчалык көтөрдү, даражаңыздарды көтөрдү. Ошондон өткөндө айттым эле, дагы айтам, жаз келатат урматтуу тууган, жаз келди дегеле, күн ысып баратат. Аллах Таала сиздерди жакшы көргөндүктөн, аял затын урматтап сыйлагандыктан, Алла Таала аял затына өкүм берген, узун кийинип, жабынып жүрсүн деген урматтуу тууган. Качан көчөгө чыкканда, качан базарга барганда, качан чоочун эркекке аралашканда, үйдөгү каалагандай жүрүңүз. Алла сиздин даражаңызды ушунчалык көтөргөн. Үйдө сиз королевасыз, үйдө сиз ханышасыз, үйдө сиз падышасыз, үйдө сиз урматтуу тууган ушунчалык урматтуу адамсыз. Үйдө каалагандай жүрүңүз. Ал эми көчөгө чыкканда Аллах Таала кандай өкүм берген болсо, ошондой кийиңиз, ибадатыңызды, намазыңызды окуңуз. Анткени урматтуу тууган, Алла Таала даражаңызды көтөрүү менен биргеликте ушундай сый, урматты, кадыр барыкты даражаны билбесеңиз, Аллах субханаху таала анда кордоп койгондагы жери бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам арш меражга чыкканда айткан, Аллах субханаху таала мага бейишти дагы көргөздү, дозокту дагы көргөздү. Дозоктун эң көпчүлүгү булар аялдар экен деген. Менин сөзүм эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү. Мени жаман көрбөңүз, балким өзүңүз даярданыңыз. Демек мен бейишке татыктуумун, мен бейишке киришим керек. Аял затын эң көбү мына ошол дозокто экен деди урматтуу тууган. Тилини сактабагандыктан, абыратыны жаппагандыктан, шүгүрчүлүк кылбагандыктан, мына ошондой не кылган урматтуу тууган, дозоктун эң көпчүлүгү бул аял заты деген. Мына ошондон урматтуу эжелер, урматтуу карындаштар, урматтуу жеңелер, биз сиздердин дозокто калышыңыздарды эч качан каалабайбыз. Балким бул дүйнөдө кандай жаркырап жайнап жүргөн болсоңуз, бейишке дагы ошондой жаркырап жайнап киришиңизди каалайбыз. Алла караңыз урматтуу тууган, ушундай мээнет кылуу менен биргеликте намаз окуп, ибадат кылуу менен бейишке кирип ала турган болсоңуз, Алла Таала ал жерде дагы сиздин даражаңызды көтөрүп туруп, аял затына 18 жаш өмүр берип атат урматтуу тууган. 18 жаш дагы, 18 жаш деп ырдай турган мезгил ошол учурда келет. Суу чачышып ойной турган учур ошол мезгилде келет урматтуу тууган. 18 жаш берүү менен биргеликте ошол хорул айын деп коебуз го, нурдан жаралган кыздар бар. Биз топурактан жаралдык, кумурска шишеден жаралды, периштелер нурдан жаралды, шайтан оттон жаралды, нурдан жаралган булар хорул айын. Хорул айын, мына ошолордун падышасы болосуз. Мына ошолордун ханышасы болосуз. Мына ошолорду сиз башкарып турасыз. Мына ошолор сизге кызмат кылат. Мына ошолор канчалык сулуу болсо дагы, урматтуу тууган, алар эч кандай ибадат кылбагандыктан, алар курбанчылык кылбагандыктан, алардын сулуулугу сизге жетпейт.
Aladın sululuğu sizge jetpeyt. Eң ele sulu siz bolosuz urmatly tugan. Muna oşontан keliniz, kadir barkыңызды biliniz. Allah Taala öküm bergendey kılıp turup, namazыңызды okup, ibadatыңızды atkarıp, köyüңüzge başıyınız. Murdagı temalarda biz aytkanбыз urmatly tugan, dagı aytuga dayarбыз. Urmatly tuganдар, biz Nasihat radiosunda 90,9 жыштыгында Marvatova kanalında tüz efirdebиz. Sizge kızıktırgan soruğunuz bola turgan bolsa, 705 96 94 41 numarine жазсаңыз болот. Albatta biz жооп берүүгө даярбыз. Эми суроолор келе баштады. Мына ошол алгачкы суроого жооп берсек. Ассаламу алейкум. Мен күйөө менен 1 жылдан бери чогуу жашабайбын. Жоомду бербей жатат. Кантип жоомду алсам болот? Рахмат. Сиз урматтуу эжекем, урматтуу карындашым, жооңузду алуунун ордуна жашап кетүүнүн аракетин кылсаңыз өтө жакшы болот эле. Жок, жашай албай калдыңыз. Ооба, Алланын өкүмүн аткара албай калдыңыздар. Андай боло турган болсо, урматтуу туган, Алланын өкүмүн тургуза албай калдыңыз. Экөө айла жок, ажырашыш керек боло турган болсо, биз күйөөңүзгө айтат элек, эркексиңби, жашай албай калдыңбы, урматтуу туган? Анда ооба, талак маселеси бул эң оор маселе, Аллахтан эң жек көргөн, урматтуу туган. Ошол эле учурда шариятта бар нерсе. Шариятта бар. Жашабайм дедиби, жашай албай атасызбы, урматтуу туган? Анда жооңду бербеймин, өмүр бою ошентип жүрбөй кыйнала бер дегенге сиздин акыңыз жок, урматтуу туган. Неге бербей жатат? Анда сатып алсаңыз болот. Шариятта хула деген маселе бар, урматтуу туган. Айттыңыз, мен жоомду берсең, бир торпок берем дең, же бир телефон алып берем, же бир патинка алып берем, же болсо мен талагымды бер, мен сага канча берейин? Канча берейин? Ооба, алып туруп анан жоом беришлик бул эркектикке жатпай калат, бирок шариятта бар нерсе, урматтуу туган. Хулга кылсаңыз боло берет. Ага дагы болбой турган болсо, урматтуу туган, анда ата-энесине барып, бир туугандарына барып, эмне беришибиз керек? Калыңыны кайтарып берели, махыр деп коет го баягы. Калыңыны кайтарып берели, же канча берсек берет. Болбой турган болсо, урматтуу туган, жашабай турган болсо, анда аны эмне кыласыз? Коркутуу менен же болбосо мүркүтүү менен талагыңызды алсаңыз талак түшө берет. Бирок эң негизги эркек, чынык эркек ага жеткирбеш керек. Чындап эле жашай албадыңызбы? Шариятта уруксат. Бир талагың бердим деп берип коюңуз. Антпесе, урматтуу туган, сиз алы экөөңүз эки жакта кыйнала бер. Жок, ал канчалык кыйналып күнөө ишке барган сайын, анын күнөөсү толук сизге жазыла берет. Толук эркекке, аялга дагы бирдей жазыла берет. Сиздин никеңизде болгону менен, урматтуу туган, сизге баш ийбеди. Сиздин никеңизде болгону менен сиз аны башкара албадыңыз. Сиздин никеңизде болгону менен экөөңүз эки жерде жашап атасыз. Кайрадан биригип жашап кетүүнүн айласы жок, урматтуу туган. Анда бир талагын берип коюңуз, урматтуу туган. Ал дагы ойлонсун, сиз дагы ойлонуңуз. Убакыт өткөндөн кийин, ушундан өтөрү жок экен, ушул эле күйөөмө барсам деп кайрадан келе турган болсо, жарашканга мүмкүнчүлүк бар. Анан жашап көрүңүз. Анда дагы болбой эле, ушунчалык болбой калды. Анда дагы ажырашуу болот болсо, экинчи талагын берип коюңуз. Талак берүүнүн жолу мына ошондой, урматтуу туган. Бергенде эле бир КамАЗ, же болсо 100 талак, 1000 талак деп берип салбаңыз. Бизде коомдо ушундайлар пайда болуп атат. 1000 талак берип салыптыр. Мен 100 талак берип салыптыр. Берген болсоңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, 3 талагы түшөт, калган талакка кыямат күнү эркек жооп берет. Бул оюн эмес. Бул Аллах Тааланын өкүмү, урматтуу, оюн эмес. Жашай албай эч бир мүмкүнчүлүк болбой калдыбы? Мына ошондуктан биз эркектерге айтабыз, аялды да кыйнабаңыз, өзүңүздү да кыйнабаңыз, эркектикти ар намысыңызды сактаңыз, толук ата-энелер менен келишиңиз, жашасын. Эми бүгүнкү күнү чынын айтканда бизде ата-энелер деле жоопкерчиликти албай калды, өзүң чечесиң да. Кыз бала эмнени чечмегеле? Жашай турган сенсиң да. Жашабасаң келе бер. Жок, урматтуу туган, бизде чыныгы ата-энелерибиз балдарын өткөндө дегеле кыздарыны турмушка берип атканда, ошол үйдөн өлүгүң чыксын дечи эле, урматтуу туган. Эми ал деңгээлге жеткирбесек дагы, урматтуу туган, толук насаатыңызды бериңиз. Бүгүн колуда, эркектин колуда жок болушу мүмкүн. Бүгүн чынында эле карызга батып калган болушу мүмкүн. Бул дүйнө колдон келип, колдон кете турган нерсе. Эртең машалла бутуга туруп кете турган болсо, өтө сонун болот. Ооба, эми ичип эле, кыйнап эле, беле зулумдук кылып аткан болсо, анда айласыздан ажырашыш керек. Өлтүрүп коюштан алдын айласыздан ажырашса боло берет. Анын өзүнүн жолу бар. Мына ошентип талагыңызды эжеке алсаңыз болот, эгер жашоого такыр мүмкүнчүлүк болбой калган болсо. Илгертен эле жаңы келинге ак жолонтой келин болсун деген ниет менен ак жолук салып келишкен. Азыр кыздар аялдарга
majburloo menen kara joluktарды salıntıp jatışat. Tuura kengeş berip koysoňuz. Alhamdulillah bir ile doğru bir ile zamanda yaşap atabız. Kara jolukta salınganlarını hiç kimde majburlaganyny körgön jokbuz. Siz körgön boluşuňuz mümkün. Oşondan biz urmatly ejeler, urmatly bir tugandar, biz aylana çöyrege dagı karap, kap karany salyp alyp turup eldi ürkütpesden akpy, jaşylby, kızylby, negiziden ayal zatı öňsüz adam balasynyň mындай közüne ne kılmagan, erkeklerin közüne jakşı körünbegen kiyimdi kiyseňiz jakşı bolat. Üýde kalaganda kiyip köçede kiygende mına şol öňsüz eleçi. Kudumda bir meşokty jap alganda ile bir neseni kılsaňyz jakşı bolar. Emi komda anyna ürküp dagyn analardy kara uşuntup alsın, uşuntup alypdy dep dagyn söz kılbastan urmatly ejelerim, karandaşlarym, bir tugandarym joluk salynganda maşallah sonun çoň joluktary çykkan hazır. Oşonun appagyny kiyseňiz, negizli ak joluk salynışlyk, ak kiyim kiyişlik bul paýgambaryň sünneti. Paýgambar sallam akty öte jakşı görgen, antken urmatlygan bul ak tazalykdyň dagı belgisi. Appak kiyinip alyňyz, bir kirgende ele terlegen bejeriňiz bolsa kayra juganga toora kelet. Karada bilinbey turmatly tugan, ak jeri kararıp kara jeri jaltylap kalgança degende al karası bilinbey kalat. Mına şontan ak joluktu kiyip, je bolbosam jaşyl je kızıl, kıskası kapkaradan alysırak bolup turup, biraz jalpy eli öskönüp kalgança kapkara kiyimden dagı alysırak bolup, oşondoy öňdü, tüstü kiyimlerdi kiyseňiz dep biz kengeş beretelek. Mına oşondoy kılsaňyz inşallah bardy komuňuz dagı oşoga kelip kalgan uçurda öte jakşı bolat. Oba elibizde jakşı söz bar, birinci baylyk densoluk, ekinci baylyk ak joluk degende ak jolukka köýrek köňül bulunat. Negizde Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem dagı ak kiyimge köýrek köňül burgan. Bul ak tazalykdyň dagı belgisi urmatly tugan. Ak kiyim bul kiyişlik, bul sünnet. Ak kiyimsen appak eken sonunken de bardygyny köňüge jaga turgan, hiç kim çoçubay turgan. Mına oşondoy. Hazır emi Hudaga şükür bir kança oňolup kaldyk. Oşondoy bolsa dagı biz özüdün ele çöýreni karagam başka çöýrede ürkön, korkon, dagı dele jaman oýlagandar köýrek. Oşolardyň dagı oýuga jaman oýdy salbastan mına oşondoy akka jakyn je bolsam başka tüstögelerdi kiyseňiz inşallah kalgandar dagı oşoga kızıgıp salyp kalat. Assalamu aleykum, meniň kızım jolukda 7-nji klassdan beri oranat. 3 ýyl boldu. Uşul ýyl arasynda mugallimler menen uruşup talaşyp çaraçadym mugallimlerige eki söz ne det? Söz ayta kettiňiz derçi det. Alhamdulillah bugün günü özün bayağı önököt oru deýibizbi. Çynyn aýtkanda mugallimler bular ötö men bilgenden, men körgön mugallimler, degele meni okutkan mugallimler başkaça akıldı, çыныгы mugallim bolçu da. Men azırga çeýin al ejekeylerimdi, al mugallimlerdi azırga çeýin urmatlaýym, azırga çeýin syýlaýmyn alardyçy. Nege? Çynynda ele bayağı okuçunu aldyga ösüsünü kalagan okuçulardan bir kança kadam aldığında jürgen mugallimler bolçu. Akırgı uşullardagı mugallimlerdi soçsetelden körüp kalataz, aylanyp keteyin. Allah sizlerge özü merimdilik kılsın. Allah rahmat kılsın. Allah Taala özü hidayet bersin. Urmatly mugallim ejeler, apalar, sizler mugallimsiz. Siz degen jogorgu bilimli adamsız. Siz degen uul kızlardy tarbiyalap jatkan adamsız. Kançalagan adamlar sizge işenip baldaryny berip atat urmatly tugan. Oşonduktan siz özüňizdin jeke nafsyňyzga karap maňa jakpayt dedirbeňiz urmatly tugan. Bul Allah Taalanyň ökümü. Oşonday imandy kızlarыбыз oşendi bara turgan bolsa mugallimlerge dagı erkegi barby, ayaly barby, bardygyna jakşı emespi? Oşolla uçurda çynyn aýtkanda oşolarga da bir kançabız asyly ölüp kaldyk da, kançası tameke tartyp atat, alar menen işimiz jok. Kançası şymy jok ele barıp atat, alar menen işimiz jok. Imina uşul joluk salynganda ele közüňizge bögeje bolup görünüp kaldy. Mına oşondan urmatly ejeler, urmatly agaýlar, mugallimler, sizlerdi men oýlayt elem, men bilişim, men düşünet elem, bir kança kadam aldynda turat. Sizler karap turup jolukda mындай emes, mananday salanat. Paýgambar mындай salangan dep balkim al boýunça sabak berseňizler, çыныгы mugallim bolup esepdeletiňizler. Bugün günü birok düşünüňizler öte tarda. Öte tar. Kebir adamdарды mugallim dep dele aýtkyn kelbeyt. Oşol bir tugany jakynrak bolup turup kişine bir sırttan okup kelip ele
Menin түшүнүгүм ушундай мага жакпайт. Законду да карап коюңуз, урматтуу тууган. Ооба, биз деген машалла Кыргызстан советский мамлекет болгонубуз менен, урматтуу тууган, бизде жолук салганга эч бир жерде тыюу салынган жери жок. Мына ошондуктан сиз мугалим баарынын башыны бириктирүүнүн ордуна кайра сиз бөлүп атасыз. Маналар жолук салынгандар буга сүйлөбө, мана жолук салынган муну киргизбе, мана жолук салынган бул мындай деп туруп. Жок, кайрадан баардыгынын башын бириктирип, каалоо эркин, алхамдулилла биз эркин мамлекетпиз, урматтуу тууган, аларга тыюу салам деп туруп, эртең күнү сыйыңыз менен келбесеңиз, ыйыңыз менен келип каласыз. Аллах Таала ал нерсени бербесин. Урматтуу мугалимдер, мана быйылкы жылгы эми окуу бүтүп калды, бирок сентябрдан болсо дагы толук өзүңүздө дагы мен Каракулчага барганда мугалим эжекелер менен отурдум. Алар менен сүйлөштүм, чынында эле бирөө директор экен, түшүнүгү бир аз жогураак экен, отуруп алып, аны менен сүйлөшөм, ушунчалык кубанды, ушунчалык сүйлөдү, мага муну түшүндүрүп берген адам жок болчу дейт. Андай болсо чакырыңыздар, урматтуу тууган. Биз сиздер менен толук отуруп сүйлөшкөнгө даярбыз. Биз сиздерге түшүндүрүп берип, сиздердин түшүнүгүңүздөрдү дагы алганга даярбыз. Эми калган кыздарыбызга айтабыз, бул Аллах Тааланын сыноосу. Алла Таала ушул мугалим менен, ушул эжекеңиз менен, ушул мектеп менен сизди сынап атат, канчалык деңгээлде жолук салына алат, канчалык деңгээлде бекем боло алат. Бир айтып коюусу менен таштап чечип салабы, же болбосо кайра бекемделеби деп сизди сынап атат. Ошондуктан сиз бекем болуңуз. Ата энелер ошол мугалим менен кайша айтышпастан толук барып туруп ага белек бериңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, берек бергиле, бири-бириңерди жакшы көрөсүңөр деген. Барыңыз дагы машалла ошол мугалимге дагы жолук бериңиз, ага гүл бериңиз, ага китеп бериңиз, ошол мугалимдин бөлмөсүн жасап бериңиз, бөлмөсүгө гүлдөрдү коюп бериңиз. Кыскасы бизде икрам муслим деген нерсебиз бар. Ошол мусулмандарга икрам кылып жакшылык кыла бере турган болсоңуз, Аллах Таала хидаят берип келип кала турган болсо, бардыгыбыз эле бир тууганбыз. Өзү бир уштум элбиз, урматтуу тууган. Бир уштум өтө аз элбиз да. Мына ошолор дагы сен жолукчан, сен сакалсан, сен мындай деп туруп бөлүнө бере турган болсок, эртең күнү аттың деп арман кылып калабыз. Аллах Таала өзү сактасын. Шарият боюнча сеп бергенден кийинки сүт акылар жөнүндө маек курсаңыздар. Кудай буйрса, уларды дагы маек курабыз сөзсүз. Шарият боюнча, урматтуу тууган, өз сеп бериштикте эле жок. Махр деп коет, кыздын акысы. Анан эне сүтү дагы бул шарият боюнча жок нерсе. Аларды биз өзүбүз кийин пайда кылып алдыктан ошондон эле кыйналып жүрөбүз. Азыр канчаны үйлөнбөйсүң десем шарт жок, турмушка чыкпайсың десем мен бутума туруп алышым керек, карьера куруп алышым керек. Мына ошол шарияттан сырткары болгондуктан бардыгыбыз кыйналып атабыз. Ооба, бул сөзүңүздү көңүлгө алып коебуз, урматтуу тууган. Бул никеге кирип кетет. Нике маселесинде дагы ушуну козгогонго буйрса даярбыз. Ассаламу алейкум. Манас атабыздын намаз окуп жатканда Коңурбай найза менен сайган дегенин айтып коюңузчу. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ооба, урматтуу Манастын китебинде мына ушундай. Манас атабыз колун сууга салганда кол даратын алганда, бутун сууга салганда бут даратын алганда деген бул намаз боюнча толук айтылган. Ошол намаз окуп жаткан учурда коркоктуктун белгиси Коңурбай келип ошондой сайган. Негизги эркек боло турган болсо, намаз окуп бүткөндөн кийин анан бетмен бет чыкканда ошондой эркектигини көрмөкпүз, урматтуу тууган. Бирок кантсе дагы ооба, жамбар жерде каза бар дейт. Адам Манас атабыз баатыр болушу менен ага дагы ажал келиш керек, ага дагы өлүм келиш керек. Анын өлүмүнө мына ушул Коңурбай себепчи болуп калган, урматтуу туугандар. Буга биз албетте ошол китептен окуганыбызды толугу менен айтабыз. Бул Манас атабызды мусулман деп билебиз, урматтуу тууган. Анан эл ким эмне десе ошол десин, урматтуу тууган. Кээ бирөө бул Манас экиге бөлүнөт, үчкө бөлөт. Алар өзүнүн варианттарын айта берсин. Негизги бизге керектүүсү мына ошол жер, урматтуу тууган. Чынында эле көргөн жокпуз. Анан талашкандар менен ахиретке бара турган болсок, ошол жерде жекме жекпи кандай болсо дагы сүйлөшүп алганга даярбыз. Ассаламу алейкум. Тавхид деген эмне? Ва алейкум ассалам. Тавхид деген Аллах Тааланын биrdigi, Аллахтын жалгыздыгы. Тавхид акида илимине кирип калат, урматтуу тууган. Тавхид мына ошол Алла бир, Алла жалгыз, Алла көрүп турат, Алла билип турат, Аллах Таала угуп турат, Алла өлтүрүүчү, Алла рызкы берүүчү, Аллах Таала эч кимге окшош эмес, эч кимге муктаж эмес деп мына ошол тавхид илими, акида илимини билишлик бул Аллахтын жалгыздыгы болуп эсептелинет. Албетте, урматтуу туугандар, айтып кете турган нерсе бул тавхид, акида илими гайып илим. Гайби илим
Biz uşunçalыk dengелге жетtik, урматтуу менен мусулман тууганым. Ким суроо берген болсо да Алла ыраазы болсун. Ушул жерден айтып кете турган нерсе, мына ушуга келип туруп бир канчабыз өзүнчө эле бөлүнүп алганбыз. Анын акыйдасы туура эмес, мунун акыйдасы мындай дегенге чейин барып калдык. Урматтуу менен мусулман бир туугандарым, айтып коеюн, бул тавхид гайби илим. Gaybi ilim. Allah gayb demek ilmi dağı mına uşuncalık gayb nerse. Mına uşundan biz okugan İmam Azam rahmetullahi aleyhi yazgan Fihkul Akbar. Fihkul Akbar kitabını okuduk da. Bardığız İmam Azam hakkında da Fihkul Akbar öte çoğun fih dep жазганда китебин атаган, бирок карасаңыз, чынын айтканда бизде брошюра деп коебуз го, кичине да, кичине. Неге гайби илим болгондон ал ошончолук эле жазган. Боптур акыйда тахавия десеңиз, ал дагы чөнтөк китепче эле урматтаган матын, Анан келгенде шарыктын бир канча шарыктарды жазып, анын акыйдасы туура эмес, анын акыйдасын билиш керек. Анан кетен ал гайып болсо сиз кантип билесиз? Алла Таала жалгыз, Алла бир, Алла көрүп турат, Алла угуп турат, Алла өлтүрүүчү, Алла тирилтүүчү деп айтып атабы? Андай болот болсо анын акыйдасы урматтуу тууган, демек туура. Анын акыйдасы гайып болгондон сиз анын акыйдасын билбейсиз. Анан акыйда боюнча бөлүнбөстөн, балким бардыгыбыз биригүү менен каяктан окуп келесиң, кат'ай назар айырмасы жок. Пакистандан окуп келдиңби, Бангладештен окуп келдиңби, дегеле Арабиядан, Египеттенби, Түркиядан каяктан окуп келдиң, бардыгыбыздын акыйдабыз бир. Бул гайби нерсе, гайыптан анын акыйдасын текшеришке деп, сиз текшере албайсыз, текшергенге кудуретиңиз дагы жетпей турмат тууган. Мына ошол өзүбүздүн имам башчылар, жол башчыларыбыз ушунча назик гайып экендигин билгендиктен Фихкул Акбар деп атаса дагы, чоң фих деп атаса дагы, мына ундай китеп болгон эмес анын жазган китеби. Мына чоң китеп. Аныкыны китепче дейсизби, же брошюра дейсизби? Мына ушунчалык деңгээлде. Неге гайби илим болгондугу үчүн, урматтуу туугандарым. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Жолукчан кыздардын сач тармактарында мода көрсөтүүсү адал болобу деген сөз окшойт. Албетте жок, урматтуу тууган, бул жакшы нерсе эмес, адал эмес. Сиз жолук салынып алып туруп, урматтуу тууган, мен ар дайым айтып кетем. Жолуксан, учкан куштун бардыгы шумкар эмес. Жүгүргөн аттын бардыгы тулпар эмес. Сакал коюп допу кийгендин бардыгы молда эмес. Ошондой эле жолук салынып узун кийгендин бардыгы туура жолдо эмес. Бүгүнкү күнү урматтууган канчалаган денесин саткандар танылып калбайын деп жолук салынып атат. Танылып калбайын деп узун кийинип атат. Ошентип бартыр бир жерге кирип кетип атат урматтууган. Бул динди жаман көрсөтүп атат, жек көрсөтүп атат, башка түшүнбөгөндөрдүн көз карашында. Түшүнгөндөргө урматтууган, бул адам өзүгө гана кылып атат. Мына ошондой эле канчалаган адар жолук салынып атат. Бир жерге барсам сакал коюп аптыр. Неге десек, айтат мода дейт. Мода. Сүннет деп койгон жок, азыр мода болуп атты деп мындай кылып, кээ бирөөлөр жолукту мына ошондой мода катарында эле кийип атат. Андыктан урматтууган, алар кийсе эле, мына ушул динде дагы болот экен да, динде адал турбайбы, диндегилер ушинтип атса, жолукчандар ушинтип атса деп аларды карап эле кете бербеңиз, урматтуу тууган. Жакшы жагын алсаңыз болот, жаман жагын таштаңыз, алар бизге үлгү эмес. Эми кантсе дагы жолук салынып узун кийгенден кийин, урматтуу менин карандаштарым, урматтуу эжелерим, соц тармактарга чыгып, өзүңүздүн фигураңызды көрсөтүп, өзүңүздүн сулуулугуңузду көрсөтүп, ал жактарда эркектерди вождение кылып шахватка бөлөбөстөн алысыраак болсоңуз деген кеңешти бермекчибиз. Жолдошумдун ыраазычылыгы кантип алсам болот? Өтө оңой, өтө жеңил, өтө жыргал, урматтууган. Жолдошуңуз менен жашаганыңызга канча жыл болду? Же болсо канча күн, канча ай болду? Ал эмнени жакшы көрөт, эмнени жек көрөт? Ошол жакшы көргөнүн кылыңыз, жаман көргөнүн таштаңыз, урматтууган. Билинсе деп шариатта өкүм берди, хоп болот, сиздин айтканыңыз болот, сиз менин арыстанымсыз, сиз да эркекти мен көрө элекмин, эркек өзү сиздей эле болуш керек дей турган болсоңуз, бул эркек бат эле ыраазы болот. Бат эле ыраазы болот. Өткөндө бир эжелер айтты эле, мен күйөөм мага бир дагы жакшы сөз айтпайт, бир кичине комплимент айтып, мени алдап койсо, мен бардыгын кыла бермекмин дейт. Анан айттым, сиз дагы күйөөңүзгө жакшы сөз айтасызбы? Ол эркек да. Эркек болсо эле асмандан тап этип түшүп калдыбы? Же болсо эркек болсо темирби? Эркек болсо өлүп бериш керекпи? Эркекке дагы жылуу сөз керек, эркекке дагы жылуу мамиле керек, урматтуу тууган. Мына ошентип эле эркекти мактап коюңуз. Паланчын күйөөсүн көрдүм, мен сага тийгениме ыраазымын. Эркек өзү сендей эле болуш керек. Мен эркекти өмүрүмдө биринчи
жолу көрүшүм. Өзүм бир туугандарымды карап таң калчумун. Ата-энемди карап, дегелеттен тайкелеримди карап, ушундай да болот десем, жок, мен аларды чыныгы эркек сиз турбайсызбы деп эле кулакка тие бере турган болсоңуз, урматтуу тууган, акыйкатта деле ошол чыныгы эркек мына ошол. Сиздин ак никеңизде, урматтуу тууган, сизди никелеп алдыбы? Чыныгы эркек мына ошол, урматтуу тууган. Мына ошого жылуу сөз сыйлап, аны ыраазы кылышыңыз оңой эле, урматтуу тууган, качан сизде чындап эле ыраазы кылам деген ниет боло турган болсо. Анан коюн, буга жакпайт, бул баары бир жек көрөт, бул баары бир билбейт, жакшылыкты түшүнбөйт дей бере турган болсоңуз, ниетиңизге жараша түшүнбөй, билбей кете берет. Аллах таала өз сактасын. Ассаламу алейкум устаз, менин 5 жыл болуп калды, балалуу боло элекпиз. Анан 1 жыл мурда жакын тууганым кызын берди эле, төрөп. Кийин 3 күндөн кийин эле багып алганбыз. Эми чоңойгондон кийин ата-энесин билген шартпы, айтышым керекпи? Ата-энеси. Урматтуу туугандар, үй менен өөнү у кылып эле жазсаңыз бизге толугу менен келет. Ошолорду оны жазсаңыз бизге келбей калат, окуш өтө татаал болуп калат. Мен азыр суроонун тышкы көрүнүшүн түшүнгөндөй болдум. Демек, сиз төрөпсүз, ал эмне кылыптыр, кызыны бериптир, багып алыпсыз. Ооба, чоңойгондон кийин ата-энең ошол болот деп аны билишиги шарт. Кантсе дагы ошонун ата-энеси, эми бизде жакшы сөз бар, дегеле арабтарда сөз бар, ал инсан абдул ихсан. Инсан бул жакшылыктын кулу деген. Жакшылык кылып, жакшы тарбиялай турган болсоңуз, сизди өз ата-энесиндей көрүп, аладан дагы жакын көрүп калат, урматтуу тууган. Негизинен билип койсун, ата-энеси ошол экенин, ким төрөгөндүгүн билип койгону жакшы болот. Ассаламу алейкум, 2 жылдан бери балалуу боло элек, биз дуа кылып коюңуз. Атым Нурбек, келинчегим Жылдыз. Рахмат сизге. Амин. Аллах таала сиздердин ортоңуздарга акыл эстүү, өңү түстүү, дин менен кылган турган, өзүнүн ыраазына жете турган алим, карый, солих перзенттерди берсин. Урматтуу тууган, өзүңүз дагы аракет кылыңыз, дуа кылыңыз, врачка көрүнө турган болсо көрүнүңүз, урматтуу тууган. Эң негизгиси үмүттү үзбөңүз. Аллахтан сураганда толук жакшы кылып сураңыз. Эптеп эле бир нерсени берсе жок, урматтуу тууган. Ошол бергенде имандуу, акыл эстүү, өңү түстүү, ушунчалык бардык жагынан жетиле турган бала берсин, урматтуу тууган. Мына ошентип Аллахтан сураңыз. Ажеке, чач коюп желкесинен кыркып алгандар үчүн айтарыңыз барбы? Ооба, айтарым бар. Чач коюп желкесинен кыркып алгандар, булар сиздер илимдүүлөрдү, аалымдарды уксаңыздар өтө жакшы болот. Чынын айтканда алар укпайт деле, урматтуу тууган. Алар укпаса дагы азыр суроо берген, дегеле ошолорду түшүнбөй жаткандар, билип коюңуз, аны кыргызча айтканда тентек жамаат деп коет, урматтуу тууган. Анан берги адаби тил менен айтканда, булар инкаршик, булар якыншык эмес. Якыншык эмес, булар инкаршик. Анан бизде журналисттер муну тактагандыктан анык билбей туруп, инкар якын деп бирге аталып калды, урматтуу тууган. Жок, инкар деген башка, якын деген башка. Якын деген сөз, азыр мен келдим, машинам менен келдим, машала айтып берип атам, себебин кылып атам. Мен телефон алдым, ушу мен себебин кылып сүйлөшүп атам. Демек, ишим ушу менен бүтүп атат. Бул якын. Мен машинама отурдум, бензинни куйдум, эми ошко жөнөдүм, бул якын. Менга ушу жеткиргенге себеп болот. Алар инкар машинадан болбойт дейт. Ал айтат, телефондон болбойт. Ана сүйлөшүп атпайсыңбы? Эми зарыл болуп калды да. Биз деле зарыл болгон үчүн сүйлөшүп атабыз, урматтуу тууган. Алар айтат, иштебе, Аллах таала асмандан берет, дуалдан сүт чыгат. Андай жок, урматтуу. Буларды инкар деп коет. Мына ошондуктан алардын жалпысыга айтат элек, алар илимсиз, илими өтө тайыз болгондуктан, же болбосо түшүнүгү ушунчалык аз болгондуктан, мына ошол инкаршик бардык нерсени инкар кылып, үйүндө полун дагы чыгарып салып, телевизор көрбөй, телефон колдонбой, машинага минбей, дегеле үйдө холодильник, морозильник дегендей нерселерди колдонбостон эски заманды чакыруунун аракет кылып аткандар. Албетте булар эч кандай алыс бара албайт. Анткени бир жекке жеткенден кийин ал жагына өтө турган эч кандай жолу жок, эч кандай илими жок. Ошондон мени угуп аткандар, алардан алысыраак болуңуздар. Алардын ким экендигин толугу менен билип коюңуздар. Алар бүгүнкү күндө, урматтуу тууган, биздин устаздарга, дегеле биздин муфтиятка, калай берсе мамлекетке дагы баш ийгиси келбеген, мына ушундай кандай бекер оңой тамак жегенин каалаган адамдар мына ошол. Буларга мен керек болсо аят менен дагы айтам. Аллах субхана таала Кур'ан-ы Каримде
ayткан, биз силерге соода сатыкты адал кылдык, процентти арам кылдык. Ал деген сен соода сатык кыл, пайда болду, Алладан болду, банкрот болду, өзүңдөн болдуң деген урматтаган. Ошондой эле Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Силер эгинди силер эгип атасыңар, биз эгип атабызбы?" Ал деген сөз эгин эккиле, пайда болду, Аллах Тааладан болду, банкрот болдуң, өзүңдөн. Кыскасын айтканда иште деген. Иште ушул динди толугу менен якынды, иманды бизге пайгамбар саллаллаху алейхи жеткирген. Эми караң, пайгамбарыбыз өзү согушка аттанып чыкты. Ухуд согушуна аттанып чыкканда кылычтын эң мыктысын алды. Сотту 2 кабат кийди. Ошондо пайгамбар өлдү деген сөз тарады. Ошондо пайгамбардын тиши сынды. Пайгамбарыбыз айткан жокко, тигине кылыч астафырла ыргыч, кылычтан болбойт, Алладан болот. Алып кел чыбыкты. Алла каласа кылыч кылат, каласа чыбык кылат. Деп эле душманга чыбык менен чыгып кеткен жок, урматтаган. Сот кийди. Мунун эмне сот? Астафырла, ширк. Мунун сактабайт, Алла сактайт. Чеч, апке майканы майкачанына чыгып кете беребиз деген жок. Балким бардык себебин кылып туруп, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушка аттанган, урматтаган. Мына ошондон биз жалпы себебин кылабыз. Макул дейли. Ал түзмө-түз алып атат экен. Алсын дагы үй бүлөсүнө берсин, үй бүлөсүнө берип анан кийин кете берсин. Үй бүлөсүнө өзүң ал, мен бермек белем сага. Анда неге үйлөндүң? Анда неге баш коштуң, урматтаган? Башында айтпайсың анан кийин мен ушундай кылам деп. Ошентип канчасы үй бүлөсүнө карабай кетти, канчасы көчөдө жүрөт, урматтаган, канчасы мына ушундай адашууда. Ошондуктан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, чынында эле биздин көрө турган устаздарыбыз, муфтиятыбыз, имамдарыбыз, казыларыбыз бар. Ошолорду угуп, алхамдулилlah даватка эркин болуп атат. Ошол даватка чыгып, өзүңүздүн акчаңыз менен, өзүңүздүн төшөгүңүз менен, өзүңүздүн унааңыз менен толук чыгып, эч кимге көз каранды болбостон барып билгениңизди айтып, билбесеңиз үйрөнүп келе бере турган болсоңуз, алхамдулилlah мындай мамлекетти эч жерден таппайсыз. Кудайга шүгүр, чоңдорубузга, өзгөчө президентибизге ушул жерден дагы шүгүрчүлүк билдирип, рахмат айтып кетсек болот, урматтуу туугандар. Дин эркинчилиги. Ушундай эркин кылып жатса дагы анан иштебе, андан кийин окутпа балаңды дештик. Бул чындыгында надандык, бул өтө чектен чыккандык болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум устаз. Карызы же кредити бар болуп, муктаж болгон үй бүлөлөргө садака берсе кабыл болобу? Албетте кабыл кылуучу бул Алла Тааладан, Алла Таала кабыл кылуучу Алла, урматтаган. Бирок кредит арам нерсе, арам. Алла Таала адалдыгына кабыл кылат. Карзыңыз боло турган болсо, ооба, берсеңиз боло берет. Бергенде дагы азыраак бериңиз, урматтуу тууган. Кредитиңиз боло турган болсо, тез кредитти жабыңыз. Эптеп ошону жабып туруп, анан калган ишиңизди улантыңыз, урматтаган. Кредит бул арам нерсе. Арам нерсе эч качан кабыл болбойт. Мечитти салып саласыңбы, канча зекеттерин берип саласыңбы, арамдан кабыл болбойт. Арамды кабыл болот деп үмүт кылбаңыз. Ооба, карызыңыз бар болуп туруп, бирөө кыйналып аткан болсо, башка бирөө сураган болсо, анда ошого дагы бергенге жашы мындай колуңузду ачып, же болсо кысып тура албай, бир аз берип көңүлүнө алып койсоңуз боло берет, урматтуу тууган. Бул деген сөз негизден аркаңыздан бирөө карызымды бер деп кубатса, сиз ага бербей, анан бияктагы адамга чай ичип кой деп коюшлук, бул деген акылга сыйбаган нерсе. Ошондон эң негизгиси карызыңыздан кутулганыңыз жакшыраак болот деп айтабыз. Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Баланы сүннөткө олтургузгандан кийин өкүмдөр кандай болуш керек? Кененирээк жооп берип койсоңуз. Бул үйдө балдар уда, 2 бала бирдей олтургузганда кандай болот? Өтө сонун болот. Анын эч кандай өкүмү жок, урматтаган. Бизде жакшы сөз бар. Колуна адалдап коёйлу, же болбосо сүннөткө отургузуп коёйлу деп, ошону эмне кылат? Сүннөткө отургузат. Анын эң негизи өкүмдөрү ошонун айыгуусун эмне кылыңыз? Жакшы карап бериңиз. Эсен аман айыгып кетүүсүн ана күтүңүз. Ошол бала анын колунан акылы жете элек, эч нерсе келбейт. Ошону үйдө жаткырып, үйдө карап туруп эле толугу мененчи, машалла. Айыгып калган болсо болду. Анан ал каалагандай жүрөт. Ал жерде эч кандай өкүм жок. Эң негизгиси ошол адалдап сүннөткө отургузуп коюу. Мына ошол өзү айтылгандай сүннөт болуп эсептелинет. Алхамдулилlah, мына ошентип урматтуу туугандар, биз айткан 1 саат убакытыбыз дагы көз ачып жумганча өтүп кетти. Убакыт мына ушунчалык, я Алла, баалуу нерсе. Убакытыбыз мына ушунчалык кыска. Эртең эле мына ошентип бул дүйнө менен коштошуп кетебиз, урматтуу тууган. Каалайсызбы, каалабайсызбы? Бул бардыгыбыздын башыбызда бар. Андыктан айтылган сөзгө амал кылышка Алла Таала толук жардам берсин.
Sizler menen men Bahtiyar Şarapov Nasihat Radiosu'nda 90.9 iştiginde boldum. Albatta bizde YouTube kanalımızdan da görseňizler bola turmatdygan. Jumanın ar 3-nji günü 7-den 8-ge çeyin sizler menen tüz eferde bolmokçubuz. Sizler dua kılıp turuňuzlar. Allah Taala ýeke dünýede bardygyzy şermende kılbasyn. İlahi amin ya Rabbi, aýtylgan sözlerge amal kıla tolyk jardam bergin. Bütkün musulmanda da din menetini kabul kılgın. Bütkün musulmanda da kalgan adamlardan İslam dinine kirişine sebepçi kılgın. Hiç kaçan İslam dininden çıkıp geçine sebepçi kılbagın. Bir rahmetke ya Erhamer Rahimin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.